Адил, ар кандай маселелерге тийиштүүлөр эле калсын, калгандарды залдан чыгаргыла. Себеби биз жумушубузду улантайлы. Кылыч. Чыгарбайсыңарбы? Ну, вы озвучите сначала. Да. Этот. Жоқ, бұлар қысқа эле маалымат бере берет. Мындай кылайлы, урматтуу депутаттар, бай биз президенттин жана министрлик кабинетинин өкүлү бир маселени киргиздиле, аны биз аягында карап беребиз, ар кандай маселелерди дебедикпи? Как раз ошону карап койлу онда, карап койлу, анткени ар кандай маселелер менен кете беребиз. Анда баяндаманы бул боюнча ким? Министр жасайбы? Анда урматтуу депутаттар, сөз Амангелдиев Данияр Жолдошевичте, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерциянын министри. Рахмат, урматтуу Данияр Азмекович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасында биргелешкен холдинг компаниянын түзүү боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атынан Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен Бириккен Араб Эмираттарынын өкмөтүнүн атынан Абу-Даби өнүктүрүү фондунун ортосундагы кызматташтык жөнүндөгү макулдашуунун долбоорунун жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемесинин долбоорун сунуштууга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Бириккен Араб Эмираттарынын өкмөтүнүн ортосундагы туруктуу өз ара аракеттенүү белгилүү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын туруктуу социалдык экономикалык өнүктүрүүнү камсыздоо үчүн кошумча финансылык ресурстарды мобилизациялоо максатында биргелешкен холдинг компаниясын түзүү макулдашылууда. Бул компаниянын негизги максаттары жана милдеттери потенциалдуу жана артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлорду каржылоо үчүн Бириккен Араб Эмираттарынын Кыргыз Республикасынын экономикасына түз инвестицияларды тартуу болуп саналат. Компания экспортту колдоого, жаңы технологияларды тартууга, өнөр жайды модернизациялоого, кошумча нарк тизмесин түзүүгө жана региондорду өнүктүрүү багытталган долбоорлорду каржылоого багытталат. Белгилеп кетүү зарыл. Дүйнөдөгү терс тенденциялар ылдам өзгөртүүлөрүнө байланыштуу азыркы учурда өлкөдөгү социалдык экономикалык жагдай, экономиканы атаандашууга, жөндөмдүү продукцияларды чыгарууга жана бошогон жумушчу күчтөрдүн абсорбациялоо, кайра багыттоо ыкмаларына жана мөөнөткө жараша болот. Ушулардан улам башкы багыт экономиканын тармактарын өнүктүрүүгө бет алышы керек. Ал кыска мөөнөттүн ичинде көптөгөн жумушчу орундарды түзүү, ал эми узак мөөнөттүү этапта экономикалык атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жана дүйнөлүк экономикада Кечир, Даниил Жолдошевич, өз сөзүңүздү эле айтып коюңузчу. Кыскасы эле, өз сөзүңүз менен. Урматтуу депутаттар, негизи Кыргыз Республикасынын ортосунда жана Араб Бириккен Эмират өлкөсүнүн ортосунда өнүктүрүү фонд түзүлүп атат. Өнүктүрүү фонд уставдык капиталы 100 миллион доллардын тегерегинде болот. Баштапкы этапта 5 миллион доллар. Бул дүйнөдөгү эң белгилүү Абу-Даби фондусу болот. Негизи андан ары долбоорлор келген сайын анын мүмкүнчүлүгү 1 миллиард долларга чейин жетише турган мүмкүнчүлүктөр болот да. Бул негизи жанагы принциби Кыргыз-Орус фондусу же Өзбек Кыргыз фондусунун эмесиндей болот, модели. Так гана ошондо болгону, акча каражат Эмиратта болот. Келген долбоорлор жактырылган күндө акча каражат келип, кредит сыяктуу берилет да ал бияктан. Негизи экономикабызга эң жакшы шарттарды түзүү, анткени бул
түздөн түз бюджетке эч кандай кепилдиги жок, түздөн түз инвестициялардын тартууга мүмкүнчүлүк бере турган механизмдерден бири. Жакында финансы министрлиги менен Улуттук банктын председателі чогуу Эмиратка учуп барып келишкен. Негизи ошо фонддун жетекчилиги менен жолугуп макулдашыгы бар. 30-сунда президенттин официалдуу иш сапарынын алкагында бул келишимге кол коюлганга буюрса үмүт жаратып турабыз да. Рахмат. Анда сөз суроо берүүчүн депутат Нарматова Надира Азимовнага берилет. Рахмат, урматтуу министр, айтсаңыз, бул өнүктүрүү фондун ким башкарат? Ал боюнча азыр негизи башкаруусу жанагы орус-кыргыз фондусундай болгондой, правленияда 3 тарап кыргызстандыктан, 2 тарап Араб Эмиратынан, Советте 3 тарап Эмираттан, 2 тарап жана кыргызстандыктан болот да. Анткени негизги акча каражаттар ошол Араб өнүктүрүү фондусунан болот. Негизги жетекчи кайсы тараптан болот? Бизден болобу же алардан болобу? Негизги жетекчи азыр ошол маселесин чечилип атат да, ал кандай. Бирок негизи ал инвестиционный фонд болгондон кийин акча каражатын ким бере турган болсо, ошол долбоорлорду жактырганга ал өздөрүнүн эмесин Жалпы суммасы канча? жалпы суммасы уставдык фондусу азыр 100 миллион доллардын тегерегинде деп атабыз. Бирок анын мүмкүнчүлүгү эгерде 100 миллиондон ашып долбоорлор бар боло турган болсо, инвестициялаганга 1 миллиард долларга чейин жеткиргенге макулдук бар. Кайсы багыттарга берет? Канча пайыз менен? Бардык багыттарга, экономикалык багыт. Пайызы канча? Пайызы азыр дүйнөдөгү акчанын баасы кандай боло турган болсо, ошол эменин негизинде болот. 4-5% негизинде болот да. Проектлерди ким жактырат? Ошол азыр негизи жана орган управления түзүлөт. Ошого азыр жанагы орус-кыргыз фондусуна берип атпайбызбы заявкаларды? Заявкада жана фонд правлениясы карап, андан кийин жактырып атпайбы? Так гана ошондой механизм менен болот. Эми орус-кыргыз фондунан каражат алыш деле бул азап, бардыгы эле каалагандар барып иштейм деп катарда карапайым адамдар алып аткан жери жок. Чындыгында негизи сиз туура айтып атасыз, бирок ал жанагы өзүнүн тобокелчиликтерин да санайт экен, ошо тобокелчиликтерине жараша берилет да. Бирок бул кошумча биздин экономикага келе турган эркин мындай ресурстар келип атат да. Эми кошумча инвестиция деп айтсак болот, бирок анын берүү жолдорундагы бир жеңилдетилген ыкмаларды кылыш керек да. Анан биздин мисалы үчүн акыл эси жетип, жөндөмү бар, бизнес чөйрөсүндө өндүрүштү уюштуруп, производстволорду жасап, жумуш орунду түзөм деген акыл эстүү балдарыбыздын көпчүлүгүнүн каражатталганга залогу жок да. Залог маселеси, анан проектлерди өткөрүүнүн маселелери өтө татаал да. Мисалы орус-кыргыз фонддукучу. Туура. Анан экинчи жагынан бул дагы Араб Эмиратынын фонду болуп аткандан кийин биргелешкен, булардыкы кандай болуп калат? Алар залог маселесинде, процент маселесинде этият болуш эле да. Анан алардын бир мындай жеңилдетилген жагдайлары болбойбу экен бизге? Тобокелчиликтери сөзсүз түрдө карайт. Анткени залогдун эмесин, обеспеченностун да карайт сөзсүз түрдө. Бирок долбоорлордун даярдалышы азыр Минэкономдун астында проектный офис түзүлгөн. Ошол долбоорлорду баарын тең жана берген сунуштан долбоорго айланта турган уюм бар болот да. Ошол уюм аркылуу деле берсеңиздер болот. Себеби жанагындай эле белгилүү эле өңдөр, белгилүү эле түстөр алып жүрөт да. Орус-кыргыз эмесинен делечи. Жанагындай жаңы өң, жаңы түстөр, мүмкүнчүлүгү өзүнүн дарамет акыл эси жетип турат, жөндөм жер, бирок колу жетпей, финансы жактан муктаж болгон ал жактан жардам берет. Жаңы адамдар ала албай калып атат да. Ошол маселе багытта мында бир болуп кала турган болсо, өтө жагдайды карап көрүш керек да. Жеңилдетилген жагдайларын караш керек. Себеби ушундай фонддорду биз түзгөндө негизинен катардагы карапайым адамдардын да кызыкчылыгын көздөгөн варианттарды карашыбыз керек да. Жана жулкунбайлардын алдын өтүп, өтүмдүүлөр, кыйындар, таанышы барлар, крышасы барлар дегендей одоно сөз менен айтканда, ошолор өтүп кетип эле, анан жанагындай катардагы карапайым адамдарга жетпей калып атат да. Надира Владимировна, бул негизи банктын принцибинде иштейт да бул фонд. Банк канчалык кепилдигин карай турган болсо, так гана фонд ошондой тобокелчиликтеринен жараша иш кылат да. Азыркы күндө биздин банктарда
акча каражат мындай чоң долбоорлорго жетишсиз. Мындай эл аралык фонддорду алып келишибиз бул чоң жетишкендик, анткени мындай ири долбоорлорду каржылаганга толук мүмкүнчүлүк берет да бул. Себеби урматтуу министр, эмне үчүн мен бул сөздү айтып атам? Бул эми бизге инвестиция катары келип атат. Биздин ишкерлерибизди колдоого алуу иретиндечи. Ошол эле мезгилде банктардын берүү жагыны жеңилдетилген жагдайларын карагыла деп айтканга биз мажбурбуз. Анткени өзүбүздүн республикалык бюджеттен бөлүнгөн 10 миллиард акчага жана 9 кластерлер боюнча бере алган жокпузго ошо банктардын талаптарынын негизинде. Мына бүгүнкү күндө 3 миллиард 400 миллион каражатты дагы ошону да бере албай атат банктарчы. РСК банк менен Айыл банкчы. Мында реалдуу жашоого карайлы да. Себеби эмне үчүн биз республикалык немеден мамлекеттик деңгээлде жогорку кеңеш колдоп берип өнүктүрүү фонду түзгөнгө, каражатты колдоп бергенге шарт түзөбүз дагы, анан биздин койгон талаптарыбызды алар аткарбайт. Биз мыйзамдаштырып берип атабыз да. Надира Азимовна, мынакей өзүңүздөр билгендей, быйылдан баштап Минфин сырттан келген инвестицияларга кепилдик берип баштады. Азыр мынакей жакынкы арада Орус Кыргыз фондусундагы 26 миллион долларлык долбоорго кепилдик берип эметтик. Бул институт иштеп баштады. Эгерде биздин экономикага керектүү долбоорлор боло турган болсо, биздин экономикабыздын салымын көтөрүп, же болбосо импорттун көлөмүн азайтууга багытталган долбоор боло турган болсо, Минфин аркылуу ошол долбоорго жана сиз айткан залогунда кепилдиги жок жетишсиз болсо, ошол долбоорлорго Кепилдик бере аласыңар. Кепилдик бере алабыз. Азыркы күндө биздин дүйнө жүзүндөгү рейтингибиз өтө төмөн болгондугуна байланыштуу кээ бир финансылык уюмдар биздин кредиттик уюмдарга ишеничи жок. Ошол себептен биз Минфиндин кепилдигин алып, ошол долбоорлорду жылдырган. Хорошо, эгерде ошондой жөндөмдүү балдарга өкмөт Минфин аркылуу кепилдик бере турган болсо, кепилдикти эмненин негизинде бересиңер? Эмне менен бересиңер? Баалуу кагаз аркылуу бересиңерби, же өзүңөрдүн бюджеттен акча коюп бересиңерби, кандай кыласыңар? Минфиндин кепилдиги ал келишим түрдө кол коюлат, жана ал өкмөттүн буйругу менен чыгат. Кайта Данияр Жылдошевич, мага уруксат болсо. Гарантия болобу ошондо? Азыр финанс. Надира Азимовна, мен жооп берейинчи бул маселе боюнча. Кепилдик жөн ала албайт. Булар деген бизде биринчиден экономика министрлигине кайрылат. Экономика министрлиги карайт, ушу кандай болот, бул деген стратегияда турабы, турбайбы? Эгерде бул болсо айыл чарба долбоору болсо, айыл чарба министрлигинен да экспертизациядан өтөт. Андан кийин биздин администрацияга барат, ошо кабинет министриден жактырылат. Андан башка комитет менен өтүш керек. Сиздер менен көбүнчө Кепилдик дагыбы? Ооба, кепилдикти сиздер себеп дегенде чоң долбоорлор келишет. Ошол долбоорлорго сиз карап туруп өзүңүздүн да оюңузду айтасыз. Ошондо эмне менен кепилдик бере аласыңар? Биз бекитип бергенди акчалай. Келишим түзөбүз, келишим түзөт. Үч тараптуу. Бул үч тараптуу болобу, эки тараптуу болобу, аны баягы келишимдин негизинде да. Надира Азимовна, бул тобокелчиликтерди бөлөт да Минфин. Минфин түздөн түз акча каражат. Надира Азимовна, Минфин түздөн түз акча бөлбөйт. Тобокелчиликти гана өзүнө алат. Эгерде финанс уюму ошол акча каражаттын кайра кайталып келишине тобокелчиликтерди Минфинге жүктөйт. Ошол Минфин өзүнүн тобокелчилигин алат ушул. Жөн түшүндүм мен аны. Ошондо мен ошон үчүн үч тараптуу келишим түзөсүңөр деп сурооду ошон үчүн берип атам. Себеби банк, Минфин, анан жанагы өндүрүшчү. Финанс уюму. Финанс уюму болуп туруп үч тарап болуп атпайбы? Тура. Фонд, каржы министрлиги, анан кийин даже четырехзначный болуп кетет экен. Ишкер, фонд, Минфин. Төрт тараптуу келишим болуп калат. Жок, үч тараптуу келишим болот. Ишкер, фонд, анан кийин Минфин. Ошо төрт тараптуу келишим түзүлгөндө банк бар да дагы, банк туруп атпайбы? Жок, банк азыр жок, банк түздөн түз ошол. Анда түздөн түз неме фонд өзү болобу? Ооба. Эгерде финансылык уюм ал же банк болот, же болбосо фонд болот да. Ошону айтып атам да, же үч тараптуу же төрт тараптуу келишим болгондо эмне менен кепилдик бере аласыңар? Эмне менен? Бирдеке туруш керек да ортодо. Жок, азыр мындай болуп атат, Надира Азимовна. Бул долбоор толугу менен залог менен камсыз болунган. Бирок финанс уюмунан
кепилдик жанагы тобокелчиликтери жогору болгондон кийин отказ берип атат. Мисалы үчүн фонддордун баары азыр эмеси жетиштүү болгон күндө дагы долбоорлорго отказ берип атат. Анткени тобокелчиликтер өтө чоң болгон себеби. Ошол долбоорлорго финансы министри ошол акча каражат, эгерде бул долбоор ишке ашпай калса, акча каражатын финансы министрлиги толугу менен төлөп берет деген сөз. Ошо бюджетке пар байлап коюп атасыңар да, мен тиги зам министрдин сөзүнөн түшүнүп атам да. Туура. Ал силерди эгерде тобокелчиликке алар жоопкерчиликти мойнуна алып кепилдик бере турган болсо, тиги өндүрүшчүгө өндүрүш фонддун алдында, анда булар кокустан өндүрүшчү өзүнүн жумушун алып каражатты алгандан кийин иштетпей төлөп бербей кой турган болсо, бюджеттин эсебинен төлөп берем деген кепилдик берет да булар. Кагазды тууру, мен туура айттымбы? Ооба, бирок анын эмеси бар да, залогу 120%-тан кем эмес залог обеспечениясы болот. Залогу жок болсо деп айтып атпайсызбы сиз? Жок, залогу жок болсо, ал бизде кепилдик фонд бар да. Кепилдик фонддун аркылуу в любом случае. Жок, анда көп суммаларга залогу жок да. Анда 120 миң деген акча, ул оңой акча эмес да. Болгондо да банктар бизде 3/1 баалайт. Жок, эгерде кепилдигин бербей турган болсок, сиз туура айтып атасыз. Анда республикалык бюджетке өзүнүн эмесин Ошол да ошого барып такалып атпайбы азыр? Эгерде биздин сиздин сунушуңуз менен каржы министри бизге кайрылып келип, биз бекитип бере турган болсок, анда бюджетке барып байланып калат булчу. Жоопкерчилик ошол республикалык бюджеттин эсебинде болуп калат. Жанагында качып кетип же бир балакет кылга турган болсо, парламент алат, вот жөнүндө. Булар албайт. ошон үчүн майдалап улам биринен бирине суроо берип аткан, мен ачык тактап коелу деп атам. Ушуну экөөң чечмеле келечи азыр. Мен айткан сөз туура болуп калдыбы? Жок, негизи Надир Азимовна мындай да. Азыр любой жакка чоң долбоорго бара турган болсоңуз, акча каражат мындай биздин банктардын көлөмү жетпейт. Кредит бергенге. Же болбосо пайыздары өтө кымбат. Мисалы үчүн мындай проект болсун дейли. Мисалы, биздин Кыргызстанда азыр өтө начар акыбалда, моралдык, психологиялык, социалдык, руханий жактан жабыр таткан жалгыз бой энелер бар. Бул мамлекеттик деңгээлде эч ким ойлобойт бул маселеничи. Жалгыз бой энелер бүгүнкү күндө бир баласы менен 5-6 баласына чейин кыйналып жашоодо жашап аткан жалгыз бой энелер бар да. Ошол жалгыз бой энелердин үй менен камсыз кылуу боюнча мал өмүшүн үй кылып туруп, 1 комнат, 2 комнаттуу үйлөрдү салайлык, ошого фонддон бергиле, араб менен биздин кыргыздын ортосундагы өнүктүрүү фонддон бергиле дагы мен ошол жалгыз бой энелерге көп жылдык 10 жыл, 15-20 жылга чейинки мезгилге үй салып туруп, ошо жалгыз бой энелерди жетим балдар, тирүү жетим балдарды үй менен камсыз кылып коелу деген проектти алып келсе, ал деген үй салыш үчүн өтө чоң сумма кетет да. Ошондойго алар куруп берем деген курулуш компаниясынын залогу жок да. Ошондо ушундай социалдык маселеге чече турган мамлекет кепилдикти бере турган болсо, анда залогу жок ушундайга нерсеге алып бере аласыңарбы? Жок, бере албайбыз. Андай долбоор өтпөйт. Надира Азимовна, бул деген долбоор макулдашууда азыр башка министерстволор менен алар азыр ойлорун, пикирлерин беришет, андан кийин чечишет. Аны алдын ала биз чуркап кетип атабыз азырчы. Биз азыр аягына чейин бүтүрүп туруп, анан өзүнчө сизге келип туруп түшүндүрбөйлү. Жок, Надир Азимовна, мен сразу айтып кетейин мынакей чекит коюп. Бул биринчи тактап алат да, каяка кетип атасың. Экономикалык негиздемеси бар гана долбоорлор өтөт. Социалдык долбоорлор бул эмеден фонддон өтө албайт. Анткени эгерде кепилдиги жок боло турган болсо, залог боюнча, ал каржылоодон өтпөйт. Анткени араб фондулары бул, мен дагы бир жолу айтып кетейин, коммерциялык банктын принциптери менен иштейт. Бирок пайыздары жана акча көлөмдөрү бар боло турган долбоорлор буларчы. Жанагындай долбоорлор эгерде жанагы салган фирма өзүнүн кепилдигин мойнуна ала турган болсо, ал өтөт. Залогун коюп. Бул сом менен келеби, доллар менен же евро? Доллар менен келет. Доллар менен келеби? Ооба. Өнүктүрүү банк фонду карапайым адамдарга сом менен береби же доллар менен береби? Доллар менен, бул бүт долбоорлордун баары доллар менен келет. Бул рискованный экен да. Рискованный экен. Рахмат. Аз кезеги менен. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алимжанов Фархатбек Айбековичке берилет. Рахмат, Данияр Ермекович. Саламатсыздар, урматтуу бүгүн жыйын катышуучулары. Мен башка тараптан келейин деп атам. Ошо срок, на какой срок они могут максимально дать?
5 лет, 4, Там от 10 лет будет. до 10 лет, да? Вот это уже хорошо. Это длинные деньги будут. Это, получается, они же работают и исламскими принципами тоже, да, могут же? Да, по сами наценка. кредитные продукты, они будут в процессе разрабатываться, то есть по исламским принципам. Так как фонд, он является фондом Абу-Даби, я думаю, что исламские принципы финансирования он будет поддерживать. Можно, потому что, смотрите, Надира Азимовна айтқандай, вот если частным компаниям на 10 лет, если дать, они могут построить и по выгодной, как бы, исламской наценка же дают, и людям бы легче, потому что сейчас мы тот раз были в ипотечной эти, там тяжело, спроса много, а денег мало, нехватка идет. Ошо жеке строительдерге жакшы жеңилдиктер болот. Bundan коркпош керек, Даниэльке, надо такие условия сделать, чтобы побыстрее осваивали. Карапай эл алсын, ну, байларам алса да, это же хорошо, это рабочая сила и так далее. Поэтому что плохо, это разгон ошо 100 экономики, миллион да. долларов 5 жыл чозуайлы, надо побыстрее осваивать, чтобы они 200-300 миллионов вкладывали. Bizde ошо кичине мындай болуп калат да, сразу байлар алат, а бай алса не, алып кете беле, ишкана түзөт, жумушчу орнотот, мынау жеке ишкерлерге строительно надо помочь. Там как ипотечный болуп калат эле, 10 жыл, 12 жыл, это большая помощь болуп калат эле, жардам. Сейчас получается строительная компания максимум 2 года и, ну, рискует 4 года делать. Но они рискуют, так как, видите, за 2 года какие там у нас это, да, цены растут. Ошого мен колдойт элем, акчалар келип, исламский принциптер менен болса, это жакшы. Даже исламский банк развитиялар менен дагы тыгыз иштесеңиздер болот. Ошого я как бы поддерживаю. Рахмат. Надо побыстрее осваивать. Ошонусу жаман болот. Туура пайдаланылбай атабыз, да? Рахмат. Рахмат, Шавкат Байгайбекович. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Данияр Джилдош, что успел, прочитал. Соглашение только недавно дали, поэтому буду задавать вопросы, постараюсь коротко ответить. 50 на 50, да, это я так понял? Сам Формирование да, капитал уставного уставного фонда. капитала. Да. А дальше вот после 5 миллионов, вот по 2,5 Инвестиционного. мы закинули, а вот дальше наполнение этого фонда тоже 50 на 50 будет? Дальше там уже наполнение идет, нет, не на 50 на 50, а идет уже за счет фонда самого. То есть мы Фонда развития Абу-Даби? Фонда развития Абу-Даби, да. Так, а вот здесь ни одного слова про исламские принципы финансирования. Здесь написано в кредит, как бы, просто чтобы... Ну, А кредит, он тоже, исламский принцип, он тоже подразумевает, просто у него форма финансирования другая, да. все понятно. А так он принцип, кредит что такое? Это средства, Ну, я понял, переданные понял. на возвратной Ладно, основе. ладно, это я знаю. Такой вопрос. Организационно-правовая форма какая будет? Потому что здесь где-то написано фонд, где-то написано холдинг. Что это в итоге Это будет? будет холдинговая компания, Холдинговая компания? да. Она как ОСО, АО будет? По Акционерное общество? принципам АО будет, да? Акционерное общество. Потому Да. что у нас холдинга нету, вы же знаете, да? Да. Это будет Законом по еще не- принципу акционерного общества. То есть будут акционеры, соответственно, акционеры в лице государства и акционеры в лице фонда, С нашей стороны, как будет туда, вот кто акционером будет? в лице правительства. В лице правительства. То есть у фонда госимущества будут эти Да, акции. да, совершенно А вот кто будет назначать членов правления? верно. Членом правления будет распоряжением Кабинета министров, Да. да? Но пока не обозначено, на сколько лет, там пока непонятно. Присутствие фонда, Нет, не присутствует структура, вот структура и состав фонда. назначение Насколько- да. и срок работы. Да, нет, да. Нет, пока еще это обговариваться будет, это в процессе. Ага. Сейчас только процесс подписания соглашения. Офис у нас будет. Офис, да, у нас будет, да. Но они обещают до 100 миллионов, да, довести? До миллиарда долларов. До миллиарда даже? Да, если будут соответствующие проекты, Ну, тут отвечающие миллиард требованиям. 200, да, правильно? Ну да, в целом, в последующем, да. Ну, вообще было бы, конечно, хорошо, я считаю, ну, поддержать надо такое дело. Единственное, что возможность была у того же бизнеса и граждан обращаться в этот фонд, и я так понимаю, это опять же через банки же будет. Дастан Далбаевич, я просто хотел бы проинформировать, я в докладе не успел прочитать. Такой же фонд создан и с Республикой Узбекистан. И он работает на таких же принципах. Ну, вот То есть, венгерско-кыргызский фонд Да, абсолютно. такой же. Ну, я понял. Но просто у них немножко там было не холдинг написано, а по-другому. Поэтому вопрос я начал задавать. И там не было то, что мы тоже 50 на 50.
Уставной капитал, Да, в по-моему, так. основном капитале мы участвуем здесь. Да, В ну вот остальных мы не участвуем. вы знаете, хорошо, что мы уже начали на каких, хотя бы где-то на партнерских отношениях выступать. Так, я поддерживаю, спасибо. Спасибо. Рахмат. Кейінгі сөз депутат Айжигитов Султанбай Абдрашидовичке беріледі. МД, вот смотрите, вы говорите акционерное общество, и там будет 50/50, да, уставной фонд? Само организационная форма, да. 50 Но на по 50. капиталу, да, это будет преобладать фонда Абу-Даби. То есть нет, но сам, извините, доли как будет распределены? 50/50? Нет, до 100 миллионов, да, это 50/50 будет. А свыше это извините, уже как я еще раз- консалтинговая компания будет. Я юридическую сторону говорю. 50. Вы имеете в виду распределение Нет, прибыли, доля, как оно будет доля происходить? как будет распределена? 50/50. В акционерно, 50 на 50 на 50? 50, да. 50/50. Анан кейін жаңағы фонд, то есть акционерное общество это и есть фонд? Или просто будет создан фонд, а потом, значит, этот фонд будет заключать и создаст Акционерное общество, или как совместное это всё акционерное будет? общество, оно будет управлять фондом, средствами фонда. Нет, извините, что-то непонятно. Как Что- это что акционерное именно? общество будет составлено? Вы же говорите, это будет акционерное общество, там, где будет фонд, этот вот Абу-Даби, или как вы его там называете, и будет представлять его правительство. Правильно? Акционерное общество будет состоять из двух акционеров. Да. Правильно? Да. То есть вы сначала здесь создадите фонд, Сначала создадим холдинговую компанию в лице с правовой формой акционерного общества. что-то непонятно. Фонд, как? Я что-то не пойму. Вот Форма оно какая? называться будет, национальная холдинговая компания будет называться. Дастан Далбаевич задал вопрос, в какой форме будет, юридической форме какая будет. Юридическая форма будет акционерное общество. Вот в этом холдинговой компании вы 50% отдаете фонду. 50% доли будет Да, часть государственная. когда арабам отдаете. Да. Да? Да. 50%. Вот. Анан кейін жаңағы емеде фонд тоже будет совместный фонд тоже, да? Или как? Или это Чё, Султан фонд Владимирович, не да, да? будет? Нет. Вы сразу здесь создаете холдинг. Там сразу создаем холдинг. Холдинг. У него будет счет. В виде акционерного Да, общества. на этом счете будут деньги. Да нет, которые до денег мы еще не добрались. Давайте Ну, а я не юридическую- понял вопрос. Вот это юридическую конкретный вопрос. форму Юридическая определимся. форма Вот вы создаете акционер- сразу холдинг, да? В виде акционерного общества. Вот Или как? Дастан Далбаевич правильно сказал. У нас нет понятия холдинга. У нас есть понятие акционерного общества. По форме правления это будет юридически, это будет акционерное общество. А почему вы его называете холдингом? Да, да. Нет, вы что-то вот вы по сути не хотите судить. Вы просто по форме судите, да? Ну, разрешается, это будет акционерное, потом добавим холдинг и все прочее. Я по сути хочу Всё, разобрать. Султан Владимирович, по сути, мы же говорим о том, что процесс потом юридических последствий, а юридические последствия будут рассматриваться как акционерное общество. Вы знаете, я вам скажу так, что вот у нас есть российско-кыргызский фонд, потом у нас есть вот недавно создали узбекско-кыргызский фонд. Ну, в частности, уже давно работа узбекский только начинает, а вот российско-кыргызский фонд, он уже давно, уже 5 лет, по-моему, функционирует. Но вот здесь вот, как мои коллеги правильно отметили, толку от него нету. Но я бы не согласился Толку с нету, этим. потому что 500 миллионов долларов выделили, уже 5 лет не могут 500 миллионов долларов освоить. Почему? Потому что условия драконовские. Анан дагы бир нерсени. И вот это тоже. И причем я хочу сказать, вот они фонд создали, в фонде там практически 51% у россиян, правильно? Да. В узбекском точно так же. Контрольный пакет у россиян, контрольный пакет у узбеков. Ну, правильно? там две формы. В российском фонде до 10 миллионов долларов рассматривает правление. Нет, давайте юридическую сторону. Ну, юридически я вам говорю, Давайте Султан юридическую. Я вам юридически говорю. Это уже детали, это уже техника, как говорится. Основное, Не, вы 51% Нет, что имеете в виду? 51%, вот когда вот российско-кыргызский фонд, там его же тоже, значит, определенные доли же есть, правильно? Там В виде 100% капитала Российской Федерации был. Российская,
То есть они хозяева этого. Нет, 51% вы что имеете в Фонд виду? 100% принадлежит россиянам. Фонд совместный. Вот я и говорю, доли в фонде какие, как распределены? Я вам еще раз говорю, Султанбек Абдрашевич, до 10 миллионов долларов рассматривает правление. Правление, Нет, дослушайте до конца. Юридическую сторону говорю. Кто Вы до конца доля дослушайте. как юридически распределена? Даниил Ремекович, там вот так вот получается. 10 миллионов долларов до 10 миллионов. Рассматривает Нет, правление. я вам говорю, Правление 3 члена Кыргызстана, Юридически 2 как- члена Российской Федерации. Я ответ не могу получить. Вы меня не слышите. Юридически как распределены доли? До этих вот... 50 как на там- 50. Нет, в этом... ВГМД, российско-кыргызский, как распределены? Уставной фонд сформирован Российской Федерацией. Фонд совместный, долей нету. Нет, управление. Он не слышит. Вы меня не слышите. Жоқ, вы имеете в виду виду долю прибыли или что? Все перепуталось. Надо ввести... Можно я просто до чёт- конца скажу, чтобы Нет, понятно четко было? нужно. Четко нужно. Я все прекрасно понимаю, все, что вы говорите. Анатолий Там Ильич, вы начинаете я сейчас 5 детали. минут, я- До 10 миллионов вам дай, надо. Вот Алматы смотрите, депутаттар, 2 в минут любом уақытыңызды алып, мен есть... түсіндіріп берейінші фондтың түзіліші бойынша. мен оған Барынан байланысты- Данияр Жылдошевич, азыр суроосун берип алсын, тактап алсынчы. Берериз, Султанбек Абдрашидович. Вы как будто у себя в министерстве проводите совещание. Вы помолчите, послушайте, а потом скажите. Султан Хорошо? Абдрашевич, вы мне вопрос задали, я на вопрос ответил. Я еще вопрос уточняю. Данияр Жылдошевич азыр Чё тактап вы тут атат. как вы себя здесь ведете вообще? Тактап атат. Султан Абдрашидович, бере бериңиз сурооңузду. Анан бұл жерде мындай да никак не можем разобраться. Он еще для себя не уяснил. Понимаете? Доли 50 на 50 делим. Доход. Вот о чем он речь ведет. А юридически кому принадлежит это все? Кто там командует всем? Кто политику делает в этом фонде? Вот что вопрос. Так вот, я вам сразу скажу. При такой ситуации такие фонды, когда отсутствует четкая экономической политики в стране, когда нет четкой программы развития, это очень опасные вещи. Почему? Потому что когда бұлар не дает, азырделяет вот это, а частниктер өздері біледі. Потому что у них нету никакой. Официальная их экономическая политика, это вот такая, рынок все решит. Нечего вмешиваться туда государству. Ни одна страна себе, уважающая страна, не позволяет рынку решать вопросы развития. Вопросы развития всегда решает государство. Если вы этого не понимаете, значит вы в тупик заведете наше государство. Так вот я вам следующее скажу. Пример действующий, да, ваш там этот фонд еще неизвестно какой будет. А я вам говорю на примере действующий уже 5 лет. Вот там вот в совете директоров, самый главный это совет директоров, там где политику делают. Вот кто хозяин. А там 3 россияне и 2 наших. Вот и все. Политику делают там россияне. Поэтому они при отсутствии никакой политики нашей экономической, и когда наша политика говорит, рынок бардығын шешет деп қойғанда, там политику делают россияне. И они нашу структуру экономики подгоняют под интересы российской экономики. Вот что они делают. То же самое сейчас делают и узбеки. А наши эти самые радуются, что они получили деньги. А в то время вся наша структура экономики начинает подчинять под интересы узбекской экономики и российской экономики. А здесь будет просто подчинено не нашим национальным интересам структура экономики будет подчинена, а будет подчинено интересам арабского капитала, это дубайского. Вот и все. Поэтому, поэтому я говорю, что если, 2 опыта, сейчас вот узбекский тоже подключился. Вот смотрите, что они делают там. Вы попробуйте пропустить какой-нибудь исключительно в интересах Кыргызстана какой-нибудь проект. Никогда не пропустят. И россияне точно так же. Они нашу экономику подгоняют под интересы своей экономики. Или своего капитала какого-нибудь российского. Вот о чем идет речь. Поэтому пока не будет четкой программы развития, пока не будет планового развития, пока не будет четкой экономической политики, они вот такой вот рынок все решит.
Пока не будет экономической политики, эти фонды будут только порабощать нас. Они будут выкачивать все наши деньги, все наши ресурсы, будут просто эксплуатировать. И мы вообще потеряем управление над нашей экономикой. Мы и так уже не управляем, но сегодня еще можно управлять. Сюда еще капитал не вошел. Сейчас мы еще полностью хозяева нашей экономики, пока еще. А если мы еще этих фондов запустим, а у них, между прочим, навалом этих денег. Сейчас вот у меня мне лично выходят с предложением, шел до Абу-Даби, Дубайдан. Они получают пузыри от 7 триллионов долларов, куда они вложили. От 7 триллионов. И вот эти вот пузыри, чтобы они не лопнули, они хотят реализовать его, эти пузыри превратить в реальные активы. И везде ищут. Жиынтығы мындай да. Мен ойлаймын, надо очень хорошо продумать. Надо сделать так, чтобы, самое главное, совет директоров үчөө кыргыз болуш керек, экөө араб болуш керек. Шуга көнсө иштеш керек, көнбөсө иштебеш керек. Вообще, жара фондторду именно шундай. Они себя облегчили, какой-то дядя придет и решит деп. А сами не хотят вообще ничего делать. Никакой экономики не хотят делать. И, к сожалению, сіз мынау емеңізді бердіңіз, я уже понял, где ваши пробелы. Я знаю, где ваши пробелы. Жанағы емеде даған айттыңыз, не деді жанағы емеде? Почему я сразу вас перебил? Я вижу ваши пробелы все. И вас там за нос водят вот так вот. Волчары сюда приезжают. Они прекрасно знают, каково наше состояние нашей экономики. И прекрасно знают все наши риски. Поэтому требуют государственных гарантий. А бізде мынандай да, өзі жаңылы айттық. У нас соотношение там жанағы экспорта и импорта 3,5, почти 4 раза. Это постоянная угроза валютных рисков. И эти валютные риски берем на себя мы за счет гарантий. И нету никакой гарантии, что вот долларом возьмут и не прогорит он. Доллар или өсіп кете тұрған болса, сом провалится, и все. Весь наш бизнес провалится, кует. И все это бюджетке отырады. Бюджет төлей албаса, месторожденияларды алады. Все наши ресурсы займут. Просто-напросто. Они загоняют, весь Кыргызстан хотят загнать вот так вот в долг. И раздербанить всю страну. Вот о чем идет речь. Пожалуйста, я, например, пока они не предоставят конкретную программу развития, я вообще против таких фондов. Они опасны, они представляют огромную опасность для нашей национальной безопасности. Рахмат. Урматтуу Султан Бабирович, час саат уже жети болуп калды. Ушуну суроолоңор болсо кыска берип. Кыскасы, азыр берип сизге сөздү. Сиз жоогуңуз барбы? Данияр Жолдошевич. Менде жооп бар. Данияр Ермекович, негизи бул берилген акча, я хочу внести ясность. Данные средства не под гарантию правительства привлекаются, это первое. Во-вторых, это прямые инвестиции. В-третьих, это конкурентная среда. То есть, если у меня есть проект, я могу пойти и в российский фонд, и в узбекский фонд, и в фонд развития. То есть это банковская структура. Это просто догма. И я не вижу ничего это просто плохого в том, либеральная догма, которую освоили вы. Рахмат. Вы не понимаете сути происходящих вещей. Вы просто ориентируетесь догмами. Догму усвоили, что рынок решит, конкуренция, вот что, прибыль, анандай-мундай. А сами не понимаете сути происходящих вещей. Султан Бабирович, суроого жоону аяга чейин угулайлы. Эти деньги свободные, то есть это как бы на банковских принципах я изначально отметил. Кроме того, был по управлению фонда. Уставной фонд Российского Кыргызского фонда сформирован 100% Российской Федерации. Средства. Управление, два типа управления, то есть правление и совет директоров. В правлении 3 члена с кыргызской стороны, 2 члена с Российской Федерации. До 10 миллионов долларов решение принимает правление. Свыше 10 миллионов долларов принимает совет. В совете 3 члена Российской Федерации, 2 члена с кыргызской стороны. Рахмат. Мындай болду да, Султанбай Абдрашитовичтин. Данияр Ермекович, я хочу сказать, вот он ошибается опять. Говорит, 2 формы правления. Да там одно правление.
Нету там никакой формы. Вот форма управления, вот совет директоров, вот исполнительный орган. Вот и все. Какая еще две формы управления? А это только детали, это распределение просто полномочий до 10 миллионов. Вот этот решает, а свыше решает совет. Это просто говорит о том, что хозяин совет. Рахмат, Султан Медрович, Понимаете, вы просто кезекті берелі просто Шарапаткан Мажитовнаға. Сөз депутат Мажитова Шарапаткан Мажитовнада. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Жолдошевич. Бул проект керек. Себеби бизде азыр башка мамлекеттерге конкуренттүү конкурентке жөндөмдүү өнөр жай ишканаларын курушубуз керек. Бирок ушул мен коллегаларым туура эле эметип атат. Бул ошо адресине жетеби? Именно ушул 100 миллион долларга 100 кайра иштетүүчү завод курула турган болсо, өнөр жай курула турган болсо, биз кош колдоп беребиз. Бирок келип эле дагы чоңдордун эле чөнтөгүнө кирип, ошолор эле эметеби байыбы деген эле эме болуп атат да. Бирок мен азыр эмен боюнча бул эмеден түшкөн акча келди, ушул бизнесмендерге берилди, анан түшкөн эмеден жана процентинен 50-50-ге бөлөт деп атасыздар да. Анан бирок мына жерде мен бир эме финансовый информация дегенде байкап калдым. Бул частный эле компанияга окшоп калыптыр да. Эмени частный эле компания экен. Мамлекет эч кандай эметпейт экен. Бирок уставдык капиталга 5 миллионду мамлекет коет экен, Мамлекет эме 5 миллион доллар коюп атат, бирок мамлекет эме эч кандай бул жерде илешкени жок болуп атат. Мен түшүндүм боюнча. Бухгалтерди башка жактан фирмадан жалдап алат экен. Негизи уставдык капиталды төлөө жөнүндөгү кошумча маалымат мынакей. Уставдык капиталдын калган наркы жана 47 миллион. Бул Кыргыз Республикасы финансы министрлигинин аныктаган грант элементке ылайык келет. Грант элементке ылайык келет деген бул льготный кредит ошол фондко келет дагы. Кайра бергенден кийин бул жанагы пайызы төмөн болуп келет. Мисалы үчүн азыркы күнү банктарга барган күн болсоңуз 4%-дан долларды ала албайсыздар. Жок. Ошон үчүн айтып атам, бул эмеси жана 4%-дан келе турган акча каражаты, эгерде ФРС азыр 2,5-дан бере турган болсо, ал жанагы 1% өзүнүн обслуживаниясына 3,5-4% менен келе турган акча каражаттар. Биз 5 миллион долларды салып туруп, 100 миллион доллар акчаны фондко тартып келип атпайбызбы? Байлар алабы, кимдер болот? Бизде мисалы үчүн заводдордун баары оборудованиялары эскирди. Алардын баарын модернизация кылыш керекпи? Кылыш керек. Эмеси залогу барбы? Бар. Эметкенден кийин жаңы технологияларды алып келгенден кийин жаңы жумушчу орундар пайда болуп атпайбы? Жаңы жумушчу орундар пайда болуп аткандан экспортко чыга турган продукция чыгып атпайбы бизде? Мен колдойм бул мыйзамыңарды. Бул мыйзам керек. Биз азыр инвестиция издеп, биздин мына бийликтегилер эмне болуп атат? Бул дагы инвестициянын бир түрү болуп атат да. Болгону мынагы менин коллегаларым эң туура эме берип атат. Только юридикалык жагын аябай эме кылдат карап койсоң. Ал жагын карайбыз, ал сөз түрдө карайбыз. Эме көбүнчө ошо буквадан кетет да. Бул эме алганда соглашениеда. Анан ошол жагын жакшылап карап койсоңор, бул инвестиция керек бизге. Айрыкча бизге кайра куруу өндүрүшчүлөргө берсеңиздер, Кыргызстанды көтөрүп берет ошолор. Рахмат. Уточнение, да, что Конституциясының фондтары ачыла берет, бұның ошо исламский принциптер обязательно ошоға кирип калсын, пожалуйста, сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Они тоже заинтересованы, Они, конечно, заинтересованы. Но мы тоже должны свое лето обязательно. Рахмат. У них есть готовые продукты уже. Данияр Жолдошевич, рахмат. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк. Комитеттин чечими аталган макулдашым долбооруга макулдук берүү боюнча чечим бар. Ошо комитет чечимини дош коем, дош бериңиз. Аз кечиресиздер. Депутаттарды айтып коебуз. Жок, мына жерде отурат, жок, креслодо отурушат. Өзү негизи урматтуу депутаттар, мына макулдукка негизи көпчүлүк депутаттардын качкан депутаттын көпчүлүгү берсе өтө берет. Себеби бул мыйзам долбоору эмес, бул мындай эле макулдук берүү. Мына Дастан Далбаевич менен Жаныбек мырза бул жерде дошко келдик, урматтуу депутаттар. Келип отуруп дош берип койсоңуздар. Анда
комитет чечимин айтып кеткендей, макулдашуунун долбоорун макулдук берүү боюнча комитет чечимин дош коюм, дош бериңиздер. Ким макул? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ким каршы? Ал жок. Мейли. 2 депутат каршы. Негизи көпчүлүк дошу менен макулдашууга макулдук берилди. Анда күн тартибиндеги кийинки маселеге өтсөк. Жок, протокол жүрүп атат. 3-чү маселе. Түрк инвестициялык фондун түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинет тескемесинин долбоору макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлиги Амангелдиев Данияр Жолдошевичте. Рахмат, урматтуу Данияр Армекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Түрк инвестициялык фондун түзүү жөнүндө макулдашуунун долбоору жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин тескемесинин долбоорун сунуштууга уруксат этиңиздер. Түрк мамлекеттеринин уюму бул мурунку аталышы Түрк кеңеши же түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши. Түрк мамлекеттеринин кызматташтык эл аралык уюму болуп азыркы учурда Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Турция, Өзбекстан мүчө мамлекеттер биригүүдө. Мында Венгрия менен Түркменистан байкоочу мамлекеттер болуп саналат. Түрк мамлекеттеринин уюмунун башкы максаты ички аймактын сооданын кеңейтүү жана экономикалык иштерди колдоо аркылуу фонд мүчө мамлекеттердин экономикалык өнүктүрүүгө көмөктөшүү болуп саналат. Негизинен Түрк инвестициялык фонддун уставдык капиталы 500 миллион АКШ долларын түзөт. Уставдык капитал ар биринин номиналдык наркы боюнча 10 000 акцияга же болбосо 50 миллион АКШ доллары түзөт. Уставдык капитал акы төлөнүүчү жана чакыруучу акциялардын бөлүнөт. Жалпы номиналдык наркы 350 миллион доллар. Төлөнгөн акция ал эми жалпы номиналы 150 миллион доллар чакырыла турган акция Турциядан. Кыргыз Республикасынын үлүшү 70 миллион АКШ доллары болот. Финансылык экономикалык эсептөөлөр боюнча республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнөт. Рахмат. Суроолор барбы, депутаттар? Бул негизинен тең укуктуу мүчөлүк болот. Анткени бул бардык түрк тилдүү мамлекеттердин фонду түзүлгөндөн кийин бунун жанагы добушу да тең укуктуу да. Ошон үчүн жанагы уставдык фондунун үлүштөрү тең бөлүнгөн. Мамлекеттин экономикасына карабай тең укуктуу бөлүп, ошол уставдык капиталы да тең бөлүккө бөлүнүп сунушталып атат. Ошол келишимди колдоп бериңиздерге суранабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Анда сөз депутат Мажитова Шарапатка Мажитовнага берилет. Данияр Жолдошевич, бул проект, мына мен распоряжениени карасам, Кабмин өзү кол коюп атат. Бул чыныгы мамлекеттик эмес, бул частный эмес. Бул келген инвестиция каяка жумшалат? Бул уже биз белгиленген долбоорлорго жумшалат. Негизинен мисал үчүн жол тармактарына, завод куруу, жеке менчик эмелерге бул толугу менен прибыль алып келе турган долбоорлорду колдой турган. Канча процент менен алынат? Анын да проценти төмөн болот. Анткени бул мамлекеттердин колдоосу менен болгон фонд, грант элементи Минфин белгиленген дүйнөлүк практикасы бар. Грант элементи 45-тен ашпаган проценттик ставкасы болот. Ал где-то 1-2% тегереги болот. Бул проект, эгер биз азыр согласовать этип берсек, керектүү проект экен. Бул мамлекет өзү көзөмөл жүргүзөт. Өзү бул мамлекеттик проект экен, колдосок болот муну. Рахмат. Шарапаткан Мажитовна болду? Азыр. Кезек бияқта жазылды. Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимовнага берилет. Бул түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы биргелешкен фонд болобу? Ооба. Биргелешкен фонд. Бизге эмнеси менен бул пайдалуу? Негизи Надира Азимовна,
башынан фондту түзгөндө Түркия мамлекети, башка өнүккөн мамлекеттер өзүнүн уставдык фондусун көбүрөөк кылып, өзүнүн жанагы добушун көбүрөөк кылайын дегенде, бирок баарыбыздын уставдык фондту бир түзүп, баарыбыздын бирдей салымды кошкондон кийин тең укуктуу болгонго сунушубуз биз. Бул каражат каяктан топтолот бул биргелешкен фондко? Ар бир мамлекет өзүнүн эсебинен ушул фондко акча каражатын төлөп берет, 70 миллион доллардан. Ал эмне кызыкчылыгы бар ал жерге акчаны өздөрү берип анан кайра дагы өздөрү пайдаланганга укук алган? Негизи ошол 5 мамлекеттин ортосунда соода жүгүртүүгө көмөк көрсөтүлгөн долбоорлорду колдойт да, экспортко багытталган продукцияларды. Андан кийин ошол технологияларды бөлүшүп, кайра эметкенге кепилдик бере турган ошол фонд болот да. Экономикага бул чоң таасир этет. Мисалы үчүн Туркияда болгон технологияларды ушул фондко ишенип, ошол Туркияда турган чоң ири ишканалар бияка келип өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүк болот да. Бул жерде кандай? Булар товарный чогуу? Жок, товарный эмес, бул чисто финансовый кредиттер болот. Ал финансовый кредит берилеби же ошол жерде гарант катары топтолуп акча турабы? Жок, финансы каражат берилет. Кимге берилет аны пайдаланганда? Эмелерге долбоорлордун аткарылышына. Жок, ар бир мамлекеттин өткөргөн долбооруна жараша кетеби же? Ооба, ар бир мамлекеттин долбооруна жараша. Советте 5 киши болот, жана ар бир мамлекеттен ошол долбоорлорду жактырып, анан кийин акча каражатын каржылап беришет. А ким башкарат аны? Башкаруу боюнча азыр сунуштар түшүп атат, ар бир мамлекет өзүнүн жетекчилигин, бирок биздин сунушубуз боюнча ар бир жылы ар бир мамлекеттен эмеси келип туруш керек да. Негизи советтин ичинде правленияда 5 киши болсо, правлениянын бирөөсү председатель болот да жыл сайын. Булар өздөрүнүн каражаттарыны жана өтпөй жаткан оборудованияларын ары бери Жок, андай болбойт, андай. таңуулап отурбайбы кийин анан? Жок, болбойт андай. Бизде эч нерсебиз жок да. Эгерде Аларга таңуулаганга. Жок, Надежда Зимовна, эгерде мына сиз кредит ала турган болсоңуз, сизге эски оборудование берсе албайсыз да. Ошол эле сыяктуу сиз айтасыз, акча каражатын бериңиз, мен каалаганымды өзүм сатып алам деп. Ошол эле принцип менен кетет. Булардын кредитти берүү процедурасы кандай болот? Ошо коммерциялык банктар сыяктуу эле Коммерциялык болобу? банк сыяктуу эле берилет. Бирок пайызы төмөн болот, анткени мамлекет тарабынан бул кызыкчылыгы ошол экономиканы тездетип өнүктүрүүгө гана болот. Пайызы төмөн болот булардыкы. Мен түшүнбөй атам. Бул мисалы үчүн түрк тилдүү мамлекеттер ортосунда түзүлгөн неме өнүктүрүү фондуну да өз алдынча эле мен азыркы берген суроома сиз жооп бербедиңиз да, мынтип атасыз. Акчаны эле берилет долбоорго карата депчи. А тигилерди биздин кокустан бизден долбоорлор өтпөй калса, биздин сунуш кылган долбоорлор өтпөй калса, топтолгон ортодогу фонддогу акчаны башка ким көбүрөөк берсе ошонукуна өтүп кете береби акча? Башка долбоорлорго өтүп кете берет. Биз акча берген боюнча эле калып кала беребиз. А бизге эмне пайданда? Биздин долбоорлорубуз жактырылбай калса. Эмне үчүн жактырылбайт? Жактырылат да. Мен айтып атпайм, жактырылбай калышы мүмкүн да, кызыктырбай калышы Анда мүмкүн да. башка мамлекеттердин деле долбоорлору жактырылбай тура берет. Бул неги кызыктай болуп атат да. Биз ошондой биргелешкен мамлекеттер менен өзүбүзгө келген уюштурган өнүктүрүү фонддорунан жыйынтык ала албай атабыз, анан биргелешкен 5 мамлекеттин ортосундагы өнүктүрүү фондко өзүбүз каражат кошуп, мүчө болуп кирип, орто фондко, уставный фондко чогултуп береткенбиз дагы анан. Биргелешкен фонддордун жыйынтыгы бар, чоң эле жыйынтык бар азыр. Экономикага мисалы үчүн жакшы эле түрткү бере турган акча каражат. Экономиканы жылдыра турган эки гана фактор бар да. Бул инвестицияга тартуу жана экспортко чыгарган продукция болот. Бул ВВПга кошкон салымы. Эгерде азыр мындай фонддор менен иштебей турган болсок, акча каражат келе турган булактар жок. Бюджет мисалы үчүн мындай долбоорлорду тарта албайт. Азыр Камбарата чоң ири долбоорубуз турат. Ага мисалы үчүн миллиард долларды Бул негизинен улуттук долбоорлор жөнөтүлөбү же жекечилер кетеби? Бардык долбоорлорду карайт. Бардык долбоорлорду карайт. Эгерде мамлекеттин саясатына
проценттик ставкасы туура келе турган болсо, мамлекет жанагы инфраструктуралык проекттерлерге де ала берсе болот анын ичине. Азыр силерде мындай перечениңер барбы? Кайсы долбоорлорду ушулдайга сунуш кылабыз деген? Перечень бар. Ошо долбоорлордун баары тең сунушталып жатат. Азыр областтар боюнча Кайсы багыттагы жумушчу топ долбоорлоруңар бар, түзүлгөн. улуттук долбоорлорду? Негизи улуттук долбоорлор азыр экспортко чыга турган продукция, бул өнөр жай продукциясы болуп атат. Машиностроениеда болуп атат. Азыр бизде жанагы сельхозтехникаларды чогултуу боюнча электро тармактарында малый гэстердин толук любой болгон долбоорлордун баарын колдоо. Анткени азыркы күндө дефицит электроэнергиябыз чоң, жаңы мощностьтарды курганга мүмкүнчүлүк жок болот. Бизде ошол өндүрүш барбы машиностроение боюнча? Бар, Надира Зимовна. Кайсы эмнени иштеп атат? Биз өзүбүздүн иштеткен жерибиз жокко, ошол кана өнүккөн өндүргөн. Туура, Надира Зимовна, иштеткен жерибиз жок. Мурунку Кыргыз автомаш толугу менен жок болуп бүттү. Азыркы күндө мынакей биз биргелешкен ишкананы түздүк Кытай мамлекети менен. Толугу менен жанагы айыл чарба техникасынын эмес жанагы пресс-подборщик, дождевальное оборудование, тырмо, соко бар тең биздин өзүбүздүн эмебизден чыгат. Азыр долбоор уже ишке кирди. Буюрса эмки жылдын июнь айынан баштап уже биргелешкен ишкананын продукциялары чыгып баштайт уже. Кыргыз автомаш чыгарган бүт продукциялардын баары толугу менен чыгат. Аны эмне реализация кылуу максатында киргизем деп атасыңар проектсин, эгерде иштеп аткан болсо Жок, завод. сиз сурап атпайсызбы мисал катары айтып атам да мен сизге. Негизи эле азыркы долбоорлорду ашырууга акча каражат керек. Данияр Жолдошевич, мындай кылайлы. Данияр Жолдошевич, сиз эртең бир күнү бош болсоңуз келип Надира Зимовнага. Себеби эмне үчүн муну тактап атат? Эртең элге чыкканда ушундай фонддор ачылып атат. Мондай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат дегенге бизге оң болсун. Ошо толук силерден маалымат алайлы деп атат. Азыр кайсы тармактарга биз аларды ала алабыз деп. Жарайт. Себеби мен азыр эле түшүнүп турам бул мазмун түпкүлүгүнчө. Себеби мындай нерсени бизге айтып бизди ынандырган менен иш жүзүнө келгенде реалдуу жашоодо ошол баякы эле катардагы карапайым адамдардын долбоорлору өтпөйт да. Ошо мисалы үчүн жанагы Абу-Даби сыяктуу эле Абу-Дабиде деле 100 миллион доллардык объекти келсе, ошого 100 завод фабриканы 7 дубанга 2 шаарга куруп кое турган болсоңор, анда биз миграциянын бардыгын көчүрүп келип алат элек. Ошондой болбойт да. Пуйталап эле ошол акча келсе дагы анан аякка тартып, бияка тартып, ким өтүмдүү болсо ошока тартып атып, ошол акчанын изи жок болуп таркатылып, анан кайтарымы дагы болбой калат да. Мисалы үчүн туурасынан наоборот болуп атат да. Туурасынан башкача болуп атат. Наоборот, эгерде сиз айткан долбоорлорду колдой турган болсок, ал акчаны жеп, анан кийин мамлекеттин мойнуна карыз кылып бүтөбүз. Эгерде долбоор жана финансылык расчеттору туура эмес боло турган болсо, өтпөш керек ал долбоор. Эгерде ал долбоордун эмеси келечеги жок боло турган болсо, акча каражатын беришин кажети жок ага. Себеби буга чейинки мына өзбек немесин фондун түздүк 2 жылдан ашып калды, 2 жылдан ашып. 1 жыл болуп калдыбы? 1 жылдан бери өзбек фондунан түзүлгөн каражаттын эсебинен канча жумуш орун түзүлдү, канча завод курулду, көзгө көрүнбөй атат го. Орус өнүктүрүү фонду аркылуу дагы кана бир көзгө көрүнө турган бир чоң завод фабрика курулган жок да. Мен билгенден Оштогу жанагы Ихластын Каганат Инвест корпорациясынын куруп аткандарына каражат бербей күйгүзүп атасыңар ошонучу. Былтыр ошо каражат бергениңерде былтыр иштей турган нерселер ошо завод. Ошо шорубарлар өздөрүнүн жолу менен акча таап куруп атышат. Тескерисинче бербей келесиңер ошо өнүктүрүү фондунан каражатын дагычы. Надира Зимовна, фонддун ишмердүүлүгү боюнча өзүнчө маалымат берелик. Ал тууралуу чоң долбоорлор бар. Наоборот, азыркы күндө, акыркы күндө фонддун көп долбоорлору колдоого алынып, ишке ашырылып атат азыр. Ал боюнча өзүнчө маалыматты берейин сизге. Бериңиз ошолорду. Рахмат. Кийинки сөз депутат Талиева Камила Абдыразаковна берилет. Урматтуу баяндамачы, мен азыр могу тиркемелерди карап атам да, приложение 1, 2, могу фонддун капиталы боюнча айтып атасыңар. Эми бул жерде бизнестин өзүнүн бир мындай бул фонддун дагы иштетүү методологиясы болот да. Ошол методологиясын, жол жобосун, кандай багытта берилип, ушунун баарын силер так даана көрсөтүп койсоңор, мындай
көп суроолор болбойт эле да. Мисалы мен бул жерден азыр эми албетте бул мамлекеттердин ичинен мындай абдан гигант бизнес боюнча мамлекеттерден үчөөнү көрүп атам да. Ортодон ушул үчөө алып эле кетип калганыбыз жарабай калабызбы деп атам да. Ушул тыйындын баарын бул жерде проекти моундай бир эмесине баягы критерийге карап эле жулуп кете турган күчтүү мамлекеттер бар экен бу жерде. Мисалы Турцияны алып көрөлү. Бул дүйнө жүзүндө, жок мен эми оюмду айтып алайынчы. Үйрөнгөнгө убакыт керек да. Эл аралык деңгээлдеги bunday çoğ biznesleri жазаганда бул мына уставдык капитал 90 күн ичинде деп биринчи, экинчи, үчүнчү взнос кылып бөлүпсүңөр, макул. Мүмкүн о учурунда взносту төлөбөй калышы мүмкүн. Ар кандай шарттар менен баягы озунгандар алып кетип гарантия барбы биздин мамлекетке мындан пайда? Жок, сөзсүз түрдө гарантия бар да. Камил Дырзаковна, мен башында айткам. Мен жок, мону силердин эменин предложенияларды көрүп эле таң калып атам. Азыр мен түшүндүрүп берейин, уруксат берсеңиздер. Жанагы уставдык фонду барды пропорционально 70 миллиондон бардын мамлекеттин көлөмүнө жана экономикасына карабай уставдык фонду бир болуп атат да. Ошого байланыштуу добушу да бир болот. Ошон үчүн жана сиз айткан тобокелчиликтерди четке кагып атабыз да. Жана чоң мамлекет келип алып, чоңураак акчасын берип алып, анан акчасын баарын чыгарып кеткенге уже мүмкүнчүлүк жок болот. Андан тышкары правлениясында председатель правления жыл сайын алмашып, ар бир мамлекеттин эмеси управлениясында болот да. Ал жагын да ойлодук. Мен абдан каалайт элем биздин мамлекет ушудан пайда көрсө экен, каршылык жок. Мени чочулаганым жанагы тыйыныбызды коюп алып, кийин баягы Пушкиндин жомогундай болуп тепчиде отуруп калбашыбыз керек да. Эчтегеден жок. Тыйыныбызды башка мамлекеттер колдонуп калышынча. Жок, бул акча каражат улам эметип алмашып кайра келип ордуна келип жана эмеси менен келе берет да. Себебин ол фондторду канча фондторду колдоп берип атабыз го. Эч бир жыйынтык жок да, мына аз депутаттардын айтканы да туура. Мен да опасение мындай чочулаганым ошол болуп атат да. Камил Дырзаковна, мен бир мисал айтып кетейин. Фондтордун пайдасы жок деп атасыз. Проценттик ставка, эгерде азыр бул фондтордун ишмердүүлүгү жок боло турган болсо, банктардын жалаң монополиясы болмок. Азыр мисал үчүн ишкерлер банктарга барбай фондтордон барып акча каражат истейт. Эгерде фондтордун жетиштүү акчалары болбогондо, банктар азыр өзүнүн үстөмдүгүн кылып эле проценттик ставка монополияга айланып кетмек да. Туура, аны көрүп атам. Мен мына ушул Орус-Кыргыз фондуна бир тааныштарыбыз ушул тыйын сурап барды да, бизнесмен. Анан ошол жерден күбө болдум да. Булар да өздөрүнүн гана товарын өткөргөн үстүндө аракет кылат экен. Мол тракторду алган, тиги ала турган товарды алар өздөрү көрсөтүп атпайбы? Мен таң калдым, анан бу жерде бизнес эле жасоо экен да, өздөрүнүн товарын өткөрбөк керек экен да дегендей. Негизи Бул жерде дагы ошондой бир кызыкчылыктар сакталып кетти. Биздин мамлекетке пайда түссө экен деген эле ниет да. Максатым ошол. Биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгы мындай иштесек экен деген. Биз монтип колдоп берип коюп анан кийин эле эчтекеси жок калуудан чочуйт экенсиң. Чынында биз мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коюшубуз керек. Баарыбыз эле ошону ойлоп атабыз. Мамлекеттик күлүш болгондон кийин мамлекеттик кызыкчылык сөзсүз түрдө биринчи орунда болот буякта. Ой, билбейм, анан бир жылдан кийин сурасак эле анан кийин минтип калыптыр, антип калыптыр деген жоопторуңар көп болот да анан. Мына Кудай буйрса ошого да жетебиз, макул колдоп берели. Бир жылдан кийин сурайбыз да. Жанагы фондтордун результаты кандай болду дегенде дагы ар кандай шылтоон айтасыңар да. Ошол жагынан чочуп атабыз. Рахмат. Анда мына биздин депутатыбыз калды жазылган. Бекешев Дасан Талабачке берилет сөз. Данияр Жолдошевич, по-быстрому. Я правильно понял, что этот фонд примерно будет работать по принципу ЕБРР, у которых есть тоже взносы разных стран, и потом они уже дают на большие проекты? Да, абсолютно, Дасан Талабаевич. Примерно так, да, будет? Но здесь долевое участие равное, да? Я понял. Офис где будет находиться? По офису сейчас как бы вопрос открытый. Мы везде на международной арене предлагали, чтобы фонд именно базировался в городе Бишкек, так как в рамках тюркоязычных государств. Большая просьба настаивать на этом. Мы ладно? очень сильно настаиваем, и МИД у нас очень как бы сильно ведет переговоры по этому вопросу. Да, рабочий язык английский будет. Вот не все наши предприниматели обладают английским языком. Вот как вот здесь быть, когда подавать документы на проекты? Они будут переведены соответствующим образом. Да, просто я про то, что потом Кабмин было бы хорошо, настоял бы на том, чтобы... Это же с бюджета деньги будут уходить, правильно, 70 миллионов? Да.
23-го года, верно? Да, А вы закладываете эти расходы на 23-й год? да, Уже закладываете? Да. В проекте есть? да. Ну все, отлично, поддержать надо. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроо жазгандар бары суроону берип бүтүштү. Анда комитеттин чечимине өтсөк, комитет чечими каралып аткан тескемени долбоорго макулдук берүү боюнча чечим бар. Ошо чечимини добушка коем. Добуш бериңиз. Ким макул? Жок, көпчүлүктүн, жок, урматтуу депутаттар, бул макулдашууга азыр отурган депутаттардын көпчүлүгү бере берет. Себеп мыйзам долбоор эмес. 8, ошо 8 көпчүлүктүн ичинен бере берет. Качкандардын. Анда тескем долбооруну жактыруу боюнча чечимди добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул. Каршы 1. Көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Сөз президенттин жана министр кабинетинин өкүлүнө. Урматтуу депутаттар, мен кечирим сурайм. Бизде бир шашылыш түрдө бир жабык эшигинде бир Баткенге тийишесиз бир маселе срочно келип калды эле, азыр коюлган. Ошону карап берип койсоңуздар жакшы болот эле. Анан дагы бирин биз тескемебиз бар эле 568-чи. Азыр международный комитет 3 окуудан карап бериптир. Биздин макулдугубуз жок эле. Азыр бул жерде жөн эле макулдашкан келдик да. Международный комитет, основной комитетке 3 окуудан жок колдоп беришиптир. Биринчи жабык режим, экинчиси бул 568-чи. 568-чи тескеме бул Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундан кредиттик макулдашуу жана Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосунда гранттык макулдашуу. Мурун макулдашууга келгенбиз сиздерге. Азыр ратификация менен келип атабыз. Ооба. Дасан Албаевич, буну азыр международный комитет 3 окуудан кабыл алышыптыр да. Өзү бизден макулдуу өтүп туруп, анан олар караш керек эле. Бул жерде замминистр турат, азыр түшүндүрүп берсе керек. Дасан Албаевич, мен бүгүн международный комитетке өзүм бардым, алар колдоп коюшту. Эми колдогонго биздин эме макулдугу керек экен силердин комитетиңерден. Ошону суранып атабыз. Бул акча бизге керек болуп атат. Макулданууга кол коюлган бул макулдашуугачы. Биз андан ары ратификациялаганга ошол үчүн келдик. Силердин макулдугуңарды керек. Тура место документтерди бербейли. Хотя бы же надо читать, а потом за что я сейчас голосовать? Добуш менен чечесиңер. Аны киргизелби, киргизбейлиби? Карайлы, карабайлыбы? Аны сунуштарыңарды айткыла, сунуштарыңарды берсеңер, аны добушка коебуз да. Данияр Арбекович, мен сунушумду коюп койгоңуздан суранат элем. Азыр сиздин сунушуңузду мен депутаттар менен кеңешип алайын, азыр депутаттардын сунушуна коеюн да. Мисалы распоряженияга биз добушту бере беребиз, а мыйзамдарга азыр уже кворум жок болуп калды.